Akın жазуучу ага эжелерибиz бүгүнкү китеп тартуулоо күнүнүн жалпы катышуучулары, сүйүктүү студенттер, жаштар, деги эле ушул майрамдын бардык катышуучулары. Бүгүн бизде Кыргыз Республикасынын Алтын Осмонов атындагы улуттук китепканасында ар жыл сайын салт болуп калган 14 февраль эл аралык китеп тартуулоо күнүнө карата майрам иш-чара уюштуруп чогулуп турабыз. Бүгүнкү иш-чарабызды 13 февраль күнүнө белгиледик. Бүгүн ушул эл аралык китеп тартуулоо күнүбүз менен баарыбыздарды чын жүрөктөн куттуктайбыз. Биринчи куттуктоо сөздү Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин кеңешчиси Бектен Алиев Мукталы Абдыбекович агайга беребиз. Рахмат. Саламатсыздарбы, арбаңыздар, урматтуу бүгүнкү жакшы иш-чаранын катышуучулары, абдан бул жакшы иш-чара болуп турган болуп атат. 14 февраль бүткүл дүйнөлүк китепти белекке берүү күнү турбайбы. Абдан жакшы болушкан экен. Жыл сайын дүйнө эли, анын ичинде Кыргызстанда 2012 жылдан тарта китеп берүү күнү белгиленип келе жаткан экен. Бул да абдан жакшы. Белгилүү дата балдарга, чоң кишилерге китеп бергендерди бириктирип, китепке болгон сүйүүнү арттырат. Ошондуктан бүгүн жакшы мероприятие, жакшы эме болуп аткандан кийин китептерди, китепканаларды, китеп уюштуруучуларды, китеп чыгаруучуларды ошо китеп чыгаруучуларды, китепти сүйүүчүлөрдү, китеп менен иштеп, китепти эметип аткан баардык кызматкерлерди чын жүрөктөн Маданият, маалымат жаштар саясаты министрлигинин атынан, министрликтин атынан чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жакшылыктар болсун, ийгиликтер болсун, аманчылык болсун. Бүгүн чын мүнөндө жакшы күн. Эмки жумада болсо орозо эмеси келе жатат. Жакшы ушундай күнгөрдө жакшылыктар болсун, аманчылыктар болсун. Мына китептерди бири-бирибизге берип, элде китептер болуп турсун. Биз дагы министрлик өзүнүн атынан дагы бул топ китептерди ала келдим, дагы беребиз, Кудай буйрса. Мына жаңы китеп чыгып, министрлик алып келишти, министрликтен таратып берип атабыз. Кыргыз күүлөрү биринчи, экинчи китеп Асан Кайбулдаулунун китеби. Ошол китепти өтүп коюлуп атат. Турдак Мусубалиев Өмүрү жана тагдырды Осмонохун Ибраимовдун китеби министрликте бар экен. Ошол китепти дагы мен ушу биздин китепканага, улуттук китепканага тапшырып берип коеюн, окуш ойлосун деп атам. Анан жакында Казакстанда болду эле министрликте, министрдин биринчи орун басары пенсияга чыгып, жакшы мероприятие өтүп, анан ал университетине мугалим болуп кетип атып, ушу китебин бердилер. Музыка тууралуу үлкөн китеп деген Эбу Насыр эл Барабинин китеби. Ошол китепти дагы бердим. Анан тарыхый китеп Шабданбай Абдыраманов тарыхтагы ак тактар деген жаңы ушул китептерди дагы мен сиздерге китепканага тапшырып коеюн. Жакшылыктар болсун, ийгиликтер болсун. Мына жакшы биздин улутубуздун гүлү чоң инсандарыбыз да отурат. Китепканачыларыбыз дагы, китепчилерибиз да отурат. Ар бир жолу баарыңыздарга ийгилик каалайм, жакшылыктар болсун, аманчылыктар болсун. Китебибиз мына жакында билесиздер, телевидениеда, УТРКда китеп каналдары боюнча, китептер боюнча, китеп палатасы боюнча, китеп чыгаруу боюнча чоң иш-чара өтүп, мына жаңы жакшы китептер чыгуу иштери каралып атат. Министрликте дагы китепканалар, музейлер боюнча дагы көп биздин ошол мекемелер боюнча ошол УТРКда иш-чаралар өткөн жатат. Ошонун баардыгында ийгиликтер болсун, жакшылыктар болсун. Ийгилик каалайм. Рахмат.